Урматтуу Нурлан мырза. Исхак Саматович сунуш киргизди, бирок бир көңүлгө жакшы алынбай койду да. Мына жерди караңыз, биздин ичибиздеги абаны караңыз. Могу жогору жакты. Дем алуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес дем алуу. Мына ошол башка өлкөлөрдөгү практиканы колдоп, Исхак Саматович жана сунуш киргизди, Бишкек шаарында өзгөчө абалды киргизүү керек деп. Мына эл аралык уюмдардын берген баасын бүгүн көрдүңүздөрбү? Бангладештен дагы алдына өтүп чыгып, биз дүйнөдө биринчи орунда турабыз азыр. Эң абанын кири боюнча. Биздин дарыгерлер кулак кагып атат. Жаш балдарды, анан жанакы өзгөчө оорусу бар адамдардын көчөдө болуусу кооптуу деген коңгуроо кагып атат. А биз эч нерсе болбогондой эле жүрүп атабыз. Бул өтө оор маселе. Оор маселе, урматтуу кесиптештер. Өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Кытайда ушундай абал түзүлүп калганда, мындан 5-6 жыл башта азыр Кытай тазаланып алды. Өзгөчө абал киргизишчү. Мектепке барган балдарды, бала бакчага барган балдарга өзгөчө бир көңүл бурушчу. А бизде азыр мына ол дем алуу органдары оорусу боюнча биздин Бишкек шаары биринчи орунга чыгып атат. Биз кандай кылып чечишибиз керек? Эми караңыз, мына биздин эле залды караңызчы. Туман. Эч нерсе көрүнбөйт. Кандай кылабыз? Мына ошо маселени талкуу кылганда эч нерсе жаралбайт, эч нерсе чыкпайт. Эгерде биз бир чечим кабыл ала турган болсок, жана мен тамашалап айттым эле, Алмаз Акунжанович эске алып коюңуз деп, абанын тазалыгын деп. Ушинтип эле кутулуп кетип бартабыз, эске алыңыз, эске алгыла деп. Аппарат эске алсын. Эгер мындай болсо, Нурлан мырза, мына залга жок дегенде аба тазалатуучу бир аппаратты коюу керек. Байкаңыздар, сезиңиздер. Дем алуу мүмкүн эмес болуп атат. Же бир керектүү адистерди чакырып бир изилдөө жүргүзүп көргүлө, ушунун ичи кандай экен. Бишкек шаарындагы көчөлөрдү мен айтпайын. Ал жерде таптакыр ар кандай нормадан 600 эсе көбөйүп кетти деген маалыматтар чыгып атат. 600 эсе. Ушуга бир реакция кылып койсок, урматтуу туугандар. Рахмат, Адахан Кисанбаевич. Жогорку кеңештин ичиндеги абал боюнча иш башкармалыгына айтылды. Азыркы убакта иштешип атышат. 5-кабатта дагы ошондой эле абал начар болчу, аны айттык биз. Исхак Саматовичтин сунушуну министрлер кабинетинин жана президенттин өкүлү укту бул жерде. Исхак Саматович айткандан кийин да мен дагы кайталап бердим. Мен ойлойм, ушул маселе боюнча министрлер кабинети бизге жооп берет деп. Сөз сизде, Алмаз Акунжанович. Исхак Саматович айткан маселе боюнча азыр МЧС менен биз байланыштык. Баягы үйдүн ичиндегини тактай турган приборлор жок дейт, бирок азыр дагы башка каналдар менен да тактап атабыз. Иш жүрүп атат, иштин аягына чейин айтабыз азыр. Керек болсо азыр бул жака чакыртып, текшертип